Мен өзүмдүн тааныштарымдын арасынан ушундай окуяга кабылган кыздарды көрдүм. Башка кызга дагы ушуну каалабайм. Себеби бул башка улуттагы эмес, именно биздин кыздарыбыз, канча кыздарыбыз ушул баланын колунан азап чегип атат. Ошо мен көргөн азапты алар дагы көрүшүн каалабадым. Бул мейли мен канча бардыгы неме болуп уят болоттум, бирок болор иш болду. Менден кийин башка Өзүбүздүн кыргыз кыздарды зордуктап жүргөн кыргыз жигиттер бар экен. Айткылачы элим, эмне кылыш керек? Кандай жаза бериш керек? Мен ошол кыздын жанында олтуруп, ошол сөздөрдү угуп, ошол окуяны угуп, бул жер жүзүнө батпай кеттим. Ассалому алейкум, кыргызстандыктарым, эже карындаштар, байке ийнилер, муну баарыңыздар көрүңүздөр. Кыргыз элим үчүн чыгарып жатам. Жакшылап көңүл бөлүңүздөр. Оюнду баалап, класс басып, каналга катталып коюңуздар. Bir эркекти тарбиялаганың, bir адамды тарбиялаганың, кызыңды тарбиялаганың, улутуңду тарбиялаганың. Кайсы элдин намустуу экенин билгиң келсе, анын аялдарына кара дейт. Бул жакта биздин эжелерибиз, карындаштарыбыз жанында караган күйөөсү жок, же байке инилери жок жүрүшөт. Бул өтө намуска тийчү маселе десем жаңылышпайм. Мен азыр Москва шаарындамын. Бардыгын көзүм менен көрбөсөм да, биздин эжелерибиз, биздин кыргыздын кыздары кандай жүргөнү белгилүү болду. Талаага чыгып көрүп жатабыз. Бул жактан көрүп, мен ата-энелерге эскертүү жасагым келди. Урматтуу ата-энелер, кызыңыздарды эптеп эле акча табып, бул жакка жөнөтүп жатасыздар. Кызыңарды биз ушинтип көрүп жатабыз. Кызыңардын кандай жүргөнүн билбейсиңер. Чындыкты айтсаң, кулагыңарга илбейсиңер. Кызды 40 үйдөн тыюу дегенди унуттуңар. Чынын айтайын, азыркы катындар кутурдуңар. Азыр кыргыздын аялдары көбөйүп кетти. Эркектери жок, бардыгы түскөргө кыдырып барат. Көлдө эмне бар сага? Күйөөң жок, эмне бар аякка? Колуң бүтүн керегиң бар, ашып бар. Кайсыл акыл эстүү ата-эне өз кызын талаага жөнөтсүн? Айткылачы туугандар, акыретке сооптуу кургандар. Чынын айтайын, кыздарын жабык кийинтпей, хижапты жаман көрүшсө, билгиле, аларды Кудай ургандар. Азыркы ата-энелер торпогу жоголсо, жан талашып тезирээк издеп табышат. А бирок кызы үйүнө кечинде келбей калса, бир жерде жүрөт деп коюшат. Урматтуу ата-энелер, кызыңар кандай жүрөт? Эмне кылып жүрөт? Кабар алып коюңуздарчы. Кыйын болуп, байлыгына карап, күйөөгө бербейсиңер. Бирок бул жакта кызыңар ар кимге бекер эле катын болуп жүрөт. Мен 1 жылдан бери Москва шаарында повар болуп иштеп жүрүп, канча деген кыргыз кыздарын көрдүм. Ушундай башым жерге кирип, Кыргызстанга жетип, кыздардын айтканчасы менен шашылдым. Канча деген кыздар ушул жактан барып, иштейбиз деп барып, көп болсо бир ашып кетсе 3-4 ай оор жумушка иштейт, андан кийин жеңил жумушка катышат. Өздөрүнүн аталарынан да, байкелеринен да улуу, башка улут сакалы өскөн, кайдагы бир азер тажиктер менен колтукташып, ресторандарда, кафелерде кальян чегип, сигарет чегип, мас болуп, ошол жерде тим эле жыргап, кыйратып, бирден бери кыйратып иштеп жүргөнсө тим эле каттырып отурат. Көргөндө өзүм ушундай башым жерге салынып, ушундай уят болом. Ошо кыздарды интернетке чыгарып туруп, шермендетип чыгарыш керек. Чын, эң жоксы, бир да ошо Москвага барган кыздарды мен жакшы кыздар бар иштешет. Мен менен жашаган жаш кыздарды тим эле канчасы боюнан алдырып, тим эле мас болуп күндө-түндөгө иштебейт, эч кандай иштебен көрбөйт. Ошолор тажиктер акча берет, алтын цепочка, сөйкө алып берет. Ошолорун тагынып алып, тим эле айылына акча салып калат, салбаса ошол жакта жыргап окат. Бул жактан эмне табыштар көрүп калат, ал жактан эч ким көрбөйт. Бир сонун балдар бар, үйлөнбөй эле жүрүшөт. Үйлөн десең байлыгына карашат. Ошол эле учурда кыздары ар ким менен бекер катын болуп жүргөндөр менен иштери жок. Ушундай туугандар, оомал төкмөл жашообу айтыр бир кем дүйнө. Айтыр акмактардын заманы болуп калды. Урматтуу ата-энелер, кыздарыңыздарга көңүл буруп коюңуздарчы. Кыздарыңыздар иштеп жатканы менен ордуна аябай бир чоң баа менен акча таап жатышат. Абийирин сатып, намысын сатып, Azap çekken mekenindi esnep sağına
Adıröyde bitmez arman yaşap жүрөт sende Moskva. Антип тапкандан көрө үйдө тишинин кирин соруп отурганы жогорураак го. Кыргызстанда ар бир эркек болгондо, намустуу болгондо, кайраттуу болгондо биздин карындаштарыбыз чет элде башкаларга малай болуп жүрбөйт эле, бөлөктөрдүн тилин угуп тепкисин жебейт эле. Урматтуу эркектер, урматтуу кыргызымдын жигиттер ойлонгула. Карындаштарыбыздын жалпы эле аял затынын орду үйдө. Билгиле, төрөлгөндөн өлгөнгө чейин аял киши бир эркектин кароосунда болуш керек. Туугандар, видео жакса таркатып коюңуздар. Эмки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Azap çekken ekenindi esnep sağına. Ediröyde gündüm ayram, Adiröyde bitmez arman yaşap жүрөт sende Moskva.